Урматтуу телекөрүүчүлөр, катарыбызга жаңыдан кошулуп жаткандар болсо, дагы бир ирет кутман таңыңыздар менен дейли, сыналга жакыныраак келиңиздер. Себеп дегенде биздин Куттуу студиябызга кадырсыйлуу мейманыбыз келип отурат. Сиздер менен чыгармачылыгы менен кененирээк бөлүшүп, ой толгоосун айтып, биздин студиябыздын коногу болуп отурат. Жакындан тааныштырып өтсөк кесиптеш. Ооба, Куттуу студиябызга таң атпай, бул инсанды улуу муундан кичүү муунга чейин билет. Айтор ырларындагы кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал дегендей, бизге ырчы, обончу Анарбек Сардарбеков агайыбыз келип отурат. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен агай, кандай келип алдыңыз? Саламат айланайындар, арбагыла, ак жалгасын, Кудайга шүгүр. Рахмат агай. Жаңы жылыңыз менен айтор 2021-жылы биздин ЛТРдин босогосун Кутман таңын жаңыдан аттап кирип атасыз дегендей. Маанайыңыз кандай агай? Жакшы, рахмат. 2021-жылды кандай тосуп алдыңыз? Эл катары тосуп алдык. Болгондо эми үмүт менен тосуп алдык. Үмүт элдин баары эле ушул үмүт менен тосуп алышты окшойт. Баарыбыз эле тилегибиз ошол жакшы жыл болсун деген эле ниет менен үмүттөрүбүз ушундай болду. Эми ошол үмүтүбүз акталсын. Саясаттан да тынччылык болсун, жакшы, адилеттүү, ажообуз адилеттүү болсун элибизге болгон деп ушундай тилек кылып тосуп алдык. Анан могу айттырбай келген апааттан тышкары бололу, жалпы эл тышкары болсун, кыргыз эли ушундан аман эсен чыгалы деген ниет менен тосуп алдык. Айтканыңыз келсин агай. Деги эле бүгүн сиздин мына ошол Куттуу студиябызда чыгармачылыгыңыз менен жалпы телекөрүүчүлөрдүн назарына сунуп, сиздин чыгармачылыгыңыз менен тең бөлүшөлү деп турабыз агай. Деги эле ошол чыгармачылык жаатка баш бага турган болсок, сөз башынан болсун агай. Чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар болуп атат агай? Чыгармачылык өз жолу менен жүрүп атат, өз нугу менен жүрүп атат, Кудайга шүгүр. Анан жаралган обон жарала берет экен, иштелип чыга берет экен, аткаргандар аткара берет экен, ушундай эле экен да. Ошол обон деп калбадыңызбы агай? Анан кийин сиздин обондоруңузду азыр кыргыз эстрадасында көп ырчылар ырдап жүрөт. Биз өзүбүз маалыматка ылайык, биз өзүбүз билип жүрөбүз дегендей, азыркы кыргыз эстрадасында кайсы ырларды ырдап жүрүшөт? Сиздин обонуңузга таандык. Эми ыллармын кар вальсы кеңири эле популярдуу болуп калды окшойт деп ойлойм. Сөзүн жазган Акбар Рыскулов агайыбыз. Бул чыгарма жаралганына бир 30 жылдын жүзү болуп калды. Аткарышат. Алгач эле мына Гүлсүм Мамашева эжебиз аткарып чыккан. Андан кийин жаштар аткарып атышат. Мына Самаган деген жигит аткарып жүрдү. Анан оштон мына Самара Сабирова кызыбыз аткарып жүрөт. Клиптерин да көрүп атам. Анан кийинки убакта ким Туулган күн. Нурлан Насип. Нурлан Насип Туулган күн чыгармасы. Ооба. Сиздин обонуңузга таандык. Кар вальсын аткарып жүрөт. Кар вальсын. Ооба. Анан Сагыныч кат деген ырымды биз дуэт менен аткарып алгач эле баягы 80-жылдардын ортосу ошондо аткарып гитара менен дуэт менен аткарып чыктык эле. Кийинки убакта жаштар аткарып атышат. Урмат менен эле көптөн бери аткарышат. Аларга бергем, алар иштеп алып аткарып атышат. Аткаруучулардан ошо дуэт стилинде Шахризада Аскарова эжеңер менен дуэт стилинде аткарабыз. Райхан Абдувалиева эжеңер менен аткарабыз көбүнесе. Мына ушул дуэт ырлары ошентип жаңыра берет экен. Дуэт деп калбадыңызбы агай? Ошо Шахризада эжекебиз менен азыркы учурда деле аткарып жүргөн чыгарсыз агай. Анан ушул кечки серенада чыгармасы менен кечки серенадан аткарып кыргыз элине таанымал болгонсуз дегендей, ушул кечки серенаданын тарыхы туурасында кеп кылсак агай. Кечки серенада бул азыр айтам жаралганы 87-жылы жаралды окшойт. Сөзүн жазган Шайлообек Дүйшеев агайыбыз. А киши менен чыгармачылык байланыштуу акындардан ошо Шайлообек Дүйшеев, Акбар Рыскулов агайыбыз менен
чыгармачылык тыгыз байланышта элем. Азыр деле байланыштабыз. Мына ушул кишинин сөзүнө жаралган кечки сиреналы деп кечки Фрунзени көрсөтүп ал кезде клипте тартып жүрдүк. Ушундай жаралган ырыл болчу. Бак ачылып, жакшы ырдалып келе жатат бүгүнкү күндө дагы. Жаштар ырдап атышат, аткарып атышат. Агай, биз жалпыбыз эле билгендей эле сиздин дагы ошол оончулук, ырчылыктан дагы сырткары өнөрлөрүңүзгө күбө болгон учурлар болгон чындыгында деги эле ошол жигитке жетимиш өнөр аздык кылат дейт эмеспи агай? Дагы да болсо кандай ошол актерлук өнөрүңүзгө күбө болчу элек агай? Ошол өнөрүңүздү дагы эле алып жүрөсүзбү? Актерлук деп айтмакчы, агайды биз Баластандан, Талимтайдан дагы биздин кичинекей бөбөктөрүбүз чоң атанын ролун аткарган байке экен деп турса керек, анда ошол туурасында кеп болсак. Чоң атанын ролу демекчи, мектептерге барып калсам, балдар үчүн авторитет болуп калат экен. Ороп алышат баягы ата дешип. Анан Талимтай ата деп калышат. Ошо Талимтай программасын мына Нарымбек Күрөңбаев агайыңар жекече өзүнүн проекти, автор ошол да. Ошол иштеп чыгып, мына ошо Талимтайга чакырып, роль беришип, көбүнчө чоң атанын ролун аткарып жүрдүм. Жакынкы арада мына ковидке байланыштуу көп деле токтоп калды. Анан Баластанга көбүн эсе Аяз ата аткарам. Ошого чакырышат. Анан кадрдан тышкаркы окуулар бар, көркөм окууларды окуйм. Радиодо болуп калабы. Анан кадрдан тышкары тексттерди окуп катышып окуп жүрөм. Көркөм фильмдерге окуп жүрөм. Мына ушундай эмелер бар да. Эми көркөм окуу демекчи, филармонияга алгач киргенде артист разговорного жанра деген болор эле да. Анан сөз жанрынын артисти, алып баруучу, ушундай сыяктуу. Конферансье деп коет эле, эми азыр разговорный жанр дебейли, азыр бар эле тамада. Тамада деп калышты. Келиңиз агай, анда негизи бүгүн колуңузга өзүңүздүн гитараңызды алып келип калыптырсыз. Жалпы телегөрчүлөрүбүз деле күт жатса керек. Эми Анарбек агай келип калыптыр. Сөз түрдө бир жагымдуу чыгармасын аткарбаса болбос деп. Ооба. Анда эмесе баягы сөздөн ишке өтсөк, агайыбыздан бир жагымдуу чыгарма болсун, кайсы чыгарманы аткарып берейин деп турасыз агай? Эми ушунча жылдан бери жаңырып келаткан белгилүү эле болуп калган Кар вальсын арнап берейин. Сөзүн жазган кыргыз эл акыны Акбар Рыскулов агайыбыз. Бул текст эми орус тилине да которулуп атат. Эми баягы орус мектептер бүткөндөр үчүн жагат окшойт, болот сюрприз сыяктуу болот окшойт, билбейм. Которулуп бүткөндөн кийин аны орус тилинде дагы. Албетте, Кар вальсын укпаган билбеген жан жок болсо керек. Келиңиз анда агай. Арнап берейин, Кызыктай бар эле адатыбыз, кыш эрте келсе деп самачыбыз, кары кечип каткырып кубалашып, кечинде сабактан таратчыбыз, кечинде сабактан таратчыбыз. Вальс, 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 мойнума кар саласың. Вальс, 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 кубанчың таркабасын. Кайрадан кар кечип узатайын, кайдасың классташ парталашым, кайдасың классташ парталашым. Жаштыктын жалындуу күчү менен жан элек биз анда үйшүбөгөн, күкүктөр сайраса кыш чилдеде, гүл кайыры гүл ачкан кыш менен, гүл кайыры гүл ачкан кыш менен. Вальс, 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 мойнума кар саласың. Вальс, 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 кубанчың таркабасын.
Kayradan kar geçip uzatayım. Kaydasın klastaş partalaşım, kaydasın klastaş partalaşım. Javır kayıp çildenin tuşunda bu, жалғыздық азабы ушындабы, жылытам деміме жылытамын. Гүл қайыр гүлімді қышындағы, гүл қайыр гүлімді қышындағы. Вальс, 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 мойныма қар саласың. Вальс, 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 қуанчың тарқабасын. Kayradan kar geçip uzatayım. Kaydasın klastaş partalaşım, kaydasın klastaş partalaşım. Вали. Чоң рахмат ага, азаматсыз. Талантыңызга таазим. Мына ушулардын 30 жылдай жүзү болуп калды, жаралганына ошондон бери жаңырып келе жатат. Өзүм да аткарып калам, дуэт менен да аткарып калабыз. Алгач эле ушу Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлсүн эжебиз алгач алып чыкканда аткарып чыккан. Андан кийин аткарып атышат. Мына Самара Сабирова ушундай жакшынакай клип тартыптыр, аны да көрдүм. Көрүп жүрөбүз. Мына ушуларды аткарып жүрүшөт. Эми баары элдин баары YouTube'га кире бербейт да. Ооба да сөздөрдү. Курактагы адамдар болот, жашыраактар болсо кичине YouTube'ду чукулап киришет. Анан аткаргандар көп. Кечки серенада, ушу кат жазам сага, өз аты негизи сагыныч кат темасы. Урмат менен Неля аткарып жүрүшөт. Чеберчилик менен жакшынакай иштеп алышып аткарып. Дайыма концерттерден байкайм ушуну аткарып атканын. Анан чыгарайым баягы шансон стилиндеги ырлар бар да, көбүнесе. Эми баягы публицистикалык жанр деп коет. Шайлообек Дүйшеевдин жазган ошо публицистикасы көбүнесе аткарып жүрөбүз. Мына жүрөбүз дегеним бул темадагы ырларды көбүнесе Сагынбек Момбеков агайыбыз бар. Өтө талантына таазим кылам ошол кишини. Аябай келтирип көп жылдан бери ушул стилди аткарып жүрөт. Анан мен да аткарам бул ырлардан ушул жанрдагы. Муну гитарный шансон деп коет. Шансон. Шансондо негизи оон маани ойнобойт. Сөздүн мааниси ойнойт көбүнесе. Шансон стилинде эстрадалык шансон болобу, гитарный шансондор болобу, сөздүн мааниси ойнойт көбүнчөсү ролду. Анан ушундай сыяктуу ырларды аткарып келебиз. Эми мен баягы Урниса Маматова эжебиздин бир ырын арнап бергим келип турат. Келиңиз андагы. Бул 80-чи жылдардын ортосунда көбүнчөсү аппарат, компартиянын аппарат жетекчилери улгайган адамдардан турар эле да. Эми биз жаш элек, мына автор Урниса эжебиз да жаш эле. Ошол кезде жаралган ырлардан эле ошо улууларга деп жараткан экен, ошону арнап берейин. Келиңиз андагы. Атак кууп жан талашкандан күчүн, эл ишине элдир селдир кыбырап, өз ишине үнөмдүгүн алп үчүн, уран таштап жашайбыз деп калк үчүн, ач кыйкырык куру сүрөндү салгандар, бириктирбей бирди бирге тукуруп, элдин уулун өлтүрүүгө баргандар, кайдан чыккан айткылачы улуулар. Бүлүктөрдү сүрүп чыгарыр бекем деп, кай жол менен баш байгеге жетем деп, алдыдагы атырылган тулпардын туягына таш урунар бекен деп, колдон келсе аркан тосо коюуга, колдон келсе эки көзүн оюуга, даяр турган айрым кара кишилер, кайдан чыккан айткылачы улуулар. Табаларым
ағаларым угуп ал, урпактардын ич кайнаткан бугу бар. Жакшы адамдын жакшылыгын көрө албай, кайбириңдин кареңер тударган, кайбириңе адат болуп калыптыр, көлкүп жаткан көлдөн арык чыгарган. Ошол тумо, ошол илди такырың, бизге дагы жугуп келе жаткандай, кичик эмне улуу сөзүн аткармай, ар бириңер кана бизге айткыла, жамандыкка жасагын деп жакшылык, өзүңөрдү мисал кыла тапшырып, мен эмесмин улууга баш ийбеген, алдыңардан кыйытпеймин ийменем. Эгер булар кокус туура келбесе, өзүңөргө болгон урмат сый менен калысыңар калыстыкка салгыла, кар өзгөйүн таш кесекке алгыла. Башкалардын мүлкүнө кол салышкан куу түлкүлөр өзүн сезип арыстан, жанын жеген жангештилер эл сурап, кайбир кезде казы болуп алышкан, күбө болуп ошолордун баарына туш келдиңер далай суунун шарына. Ошол шарга кимдер агып кетишкен да, кимдер андан ийгиликке жетишкен. Окуганым укканымды ойлонуп, олтурамын азыр тогуз толгонуп, кайбириңе катуу айта жаздайм деп, кантке менен саламымдан жазбайм мен. Араңарда кыдыр барын билебиз, баарыңарды катар сыйлап жүрөбүз. Кыдыр деген улуулук бир касиет, ак урпактар таазим этет башиет. Кыдыр деген улуулук бир касиет, ак урпактар таазим этет башиет. Бали агай. Рахмат. Терең расылык билдирели. Агайды негизи кесиптеш, агайды эсин аты аталганда эле дароо агайдын баш кийими менен тагыраагы шляпасы менен элестетебиз. Агай дегеле стилди каяктан кимден тандап алдыңыз? Сизде кайсыл учурда шляпасыз көрүүгө болот агай? Ошо шляпасыз кээде тааныбай деле калышат, шляпасыз элестете алышпайт. Бул эми стиль болуп калды, имидж болуп калды, сахнада көбүнчөсү. Көбүнчөсү ушу гитара менен коштогон ырларым үчүн эле ушундай стиль кылып алдым. Баягы илгертеден эле ушу көнүп калыптырмын ушундай сахна, концертный костюм деп коет эмеспи, ушундай сыяктуу кылып эле. Өзүңүздүн форма депчи, ушундай сыяктуу. Ошондой имидж болуп калган эми. Жогоруда агай биз котормо жөнүндө сөз болуп калбадыбы? Биздин белгилүү Үркүн тасмасында дагы өзүңүздүн мукам үнүңүздү коштогон элеңиз ошол туурасында дагы кеп кылсак агай. Ошо кадрдан тышкаркы текстти окуп чыккан, окугам ошондо. Жаңырып, өзүм да кызып бир эки көрдүм, ошол Мухтар Атаналиев режиссер тарткан фильм. Ошондо кадрдан тышкары текстти окудум эле. Анан Союз кезде радиода көбүнчөсү адабий уктуруулар болор эле. Жаштардын уктурууларына Бейпилттин программасы болор эле. Ошол Бейпилттин алып барып жүргөн мезгилдер болду ошол кезде. Анан көпчүлүк уктурууларды чакырар эле, сүйлөчү элем. Анан көбүнчөсү менчик частный студиялар чакырышат, эми жарыялардан баштап көп уктурууларды окуп алам. Мына ошол ошентип чакырып жүрүшөт, чыгармачылык эми жүрүп атат өз жолу менен. Анан дубляж деп коет, ошо дубляжга чакырып калышат, фильм которууга чакырып калышат. Мультипликацияда чакырып атты, мультфильмдерге да. Көбүнесе эми үнүм ошондой жарактуу, аюу, карышкыр, дөө, ушундай сыяктуу ролдорго мультфильмдерге чакырышат. Ага которгону барам, менчик студиялар чакырышат. Чоң атанын сөзүнө, аял атанын сөзүнө, ушундай сыяктуу. Ошентип чыгармачылык жүрүп атат, чыгармачылык. Уланып атат. Да ошол чыгармачылыкта да келечекте кандай пландарыңыз бар агай? Биз угайлык кандай чыгармалар жарык көрүп атат? Кандай жаңылыктар болот, кандай өзүңүз айтпайсызбы? Сюрприз болот окшойт депчи. Эми бул элек ишке аша элек пландарды эле айткандан алыспын эми. Анын жаштар айтат экен, мындай планым бар, баягы генералдыкты эңсебеген солдат эмес дегендей. Анан жаштар көбүнчөсү, эми биз кайсы
биз эми жаратып элге тартуулап койбодук. Жаралган сайын тартуулай беребиз. Тартуулай Ушундай эле беребиз. нерсе да. Анан көбүнчөсү ушундайда жолугушууларда алгаш чыгарылган чыгармаларды эстейт экенсиң. Азыр оюма түшүп кетти, мен дагы бекер турбай дейм да, жанагы эстеп кеттим. Эстеп кеттиңизби? Эстеп кеттим, баягы кечки серенада деген сөз болуп калбадыбы? Кечки серенадаңызды Ошону арнап берейин деп турам. Ошо бир кезде теле көрүүчүлөрүбүз деле сагынган чыгар агай. ооба. Бир кезде жараттык эле ушуну Шайлообек Дүйшеев агай менен кечки серенадан арнап коеюн. Жакшы Кайли болот. келиңиздер. Шаңдантып жаштыкты шарымдын шамдары, жай кечин жанды, оттор жайнады. Жанында кайындын жаш жигит турат, сүйгөнүн күтүп ай, күтүп ал дагы. Geçki serenada, geçki serenada, geçki serenada, yaştık yıllar ay. Gülzardı aralap kadamın buzbastan, ulan kız barata tekiden juftaşkan. Canında kayındın, jaş jigit turar, süygönü geçiget, üydön çıkbastan. Geçki serenada, geçki serenada, geçki serenada, jaştık yıllar ay. Degen oşondoy süyü dep azgırıp, göңүлдү erigitip жүрөктү жазгылып, сагынтат өзүңдү элестеп күн сайын, чыдасаң күтүп ал жигит жактырып. Geçki serenada, geçki serenada, geçki serenada, yaştır yıllar ay. Geçki serenada, geçki serenada, geçki serenada, yaştır yıllar ay. Терең ыраазычылык билдирели. Агай, биз сиз менен дагы да болсо ушундай керемет чыгармаларды бирге тыңдап олтургубуз келип атат, бирок негедир убакыт деген учкан куш экен. Өзүңүзгө маалым болгондой эле убакыт соңуна келип жетти. Сизге терең ыраазычылык билдирели таң эрте келип бергениңизге. Биздин телекөрүүчүлөрүбүз да Айтор бүгүн абдан кубандырдыңыз. Өзүңүздүн баягы телекөрүүчүлөрүбүз 80 жылдыктарын эстеп, сизди көрүп кубанып турат эмеспи? Анан бизде дагы кийинки эфирде дагы буюрса агай кененирээк баарлашмакчыбыз. Чыгармачылык ийгилик каалайлы агай. Бар болуңуз, аман болуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо өз сапарыбызды алдыны көздөй уламакчыбыз.